Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Көңүл ачуучу теледолбоорубузду тосуп алыңыздар жана бүгүнкү биздин эфирибиз сөзсүз түрдө музыкалдуу атмосферага толот жана биздин музыка сүңгүүгө сиздерди чакырмакчыбыз. Биринчи кезекте албетте эмне себептен деп ойлонуп жатсаңыздар, анткени бүгүнкү биздин конокторубуз бардыгы дал музыка тарабындагы чыгармачыл инсандарыбыз болуп турат жана сиздерди бүгүнкү биздин конокторубуз менен тааныштырып кетели. Оң тарабында Үрчү Кыргыз Республикасынын маданият отличниги комузчубайыбыз Үмүтай Абдышева. Кош келиңиз. Кош келдик. Бизди дайыма колдоп турасыз, дайыма келип турасыз эфирлериңизге. Үмүтай эжеке, биздин албетте жакшы бир жаңылык менен келип олтурасыз. Сиз апрель айында Жашоонүсү аттырыңыз чыкты. Сизди биринчи кезекте куттуктайбыз. Жана профессионалдуу өрчү катары бизге дал ушул суроого жооп узатып кетиңизчи. Бүгүнкү күндө жалпы музыканын ага жараша ырчынын ошо музыка дүйнөсүнө жол көрсөтүүчү катары милдеттерин айта кетиңизчи. Эң биринчи кезекте айтат элем, эгерде ырчы болом деген айым же мырза өзүнө өзү жоопкерчиликтүү болуш керек. Себеп дегенде кайсыл жака радио, телевидение же бир съемкага чакырганда өзүн сыйлап биринчи, андан сырткары өзгөнүн дагы убактысын сыйлоо менен бирге өзүнө жакшы бир кадыр бар топтой алат деп ойлойм да. Андан кийинки албетте эрк керек, андан эмгекчилдик керек. Ушул үч сапатты бири-бирине камтыганда ал таланты жок болсо дагы Кудайдан алып бир нерсе жарата алат. Эң сонун жооп, сизге рахмат. Жана бүгүн Үмүтай айым мырза менен биргеликте команда катары мырзабызды тааныштырып кетели. Элдар Замиров, Үрчү мырзабыз. Кош келиңиз, Элдар. Рахмат, кош келдиңиз. Колдоп коелу Элдар мырзаны. Элдар мырза дагы жакшы жаңылык менен келип отурат. Апрель айында дагы сиздин дагы жаңы клибиңиз чыкты. Сагынып койчу сен деле деген ырды. Жана Instagram баракчаңызга албетте бул клип тууралуу сиз жүктөп жатканда, бул клипке аябай көп ушу клиптин үстүндө эмгектендик. Жана жада калса клипти экинчи жолу тартып жатабыз деген сөздөрдү байкадым. Чындыгында эле ушундай болдубу жана эмне себептен? Чындыгында эле ошондой болду. Бул өрүбүз чыгарып алып, анан кийин клип тартканбыз. Негизи клип тарткандан кийин клипмейкерлер менен бир аз келишпестиктер болуп, ортодо клип тартылгандан кийин дагы бир жыл чыкпай туруп калды. Анан ага кечке эле жалына бербей деп, анан кийин кайрадан эмгек кылып кайрадан тарттык да. Сценарий, сюжет өзгөрүлгөн жокпу эч жеринде? Жок, аябай эле өзгөрүп кетти. Аябай эле Биринчи такыр башка болду, экинчиде вообще башкача болуп кетти да. Жакшы окуя болуп кетиптир, бирок ага карабастан албетте жыйынтыкты көргөн сиздер дагы жакшы клип тарттыңыздар. Сизди куттуктайбыз биринчи кезекте. Жана Үмүтай айым менен сиздер бүгүн бир командасыздар. Аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер. Биз эми Элдар мына чыгармачылыкка аттанып атыптыр, жолу байсалдуу болсун деп анан мындай фреш деген эмени атты койдук, экөөбүз кеңешип, баягы ушул нерсе баардык чыгармачылыкты тазартып, сергитип, жакшы бир сезимдерди тартууласын деген максатта. Жакшы креативдүү аталыштардын бири болуп кетти. Учурда биз Fresh командасы менен таанышып кеттик. Эмесе тең тайлашуучуларга кезекти берели. Сол тарабымда Табихат Русланова. Кош келиңиз, Табихат. Сизди биз ырчы, мугалим катары жакшы билебиз. Жана сиз бир нече аспаптарда ойнойсуз. Бул комуз, ооз комуз, чопочор, сыбызгы, эң сонун дагы кайталагым келип жатат албетте. Чындыгында эмне себептен булардын ар бирөөсүн мен окуп кеттим. Эгерде жашооңузда бир гана аспапты тандашыңыз керек деген ушундай суроо болуп калса, кайсынысын тандамай элеңиз? Ойлонбой туруп комуз демекмин. Комузду ана. Жакшы жооп. Жана Табихат албетте Гүлзар экөөңүздөр жакшы жаңылык менен келип отурасыздар. Бул жакта бардык биздин конокторубуз ырларды, клиптерди чыгарып отурушат. Жана сиздердин чыгармаңыздар Жөнөкөй кыз деп аталат. Жөнөкөй кыз тууралуу албетте бул чыгарма кимге таандык? Менин билишим боюнча дагы 3-чү курбуңуздар менен чогуу тап чыккансыздар. Ооба. Султан Садырлиев агабыздан сурап, кавер кылып жазганбыз. Ошол декабрда чыкты го. Жакшы, эмне себептен каверди тандадыңыздар? Дал Султан Садырлиев мырзанын каверин.
Биз негизи ошол ыр тандап отурган болчубуз. Анан ошол ыр негедир бизге жакты да. Анан ушу жөнөкөй жигитти жөнөкөй кыз кылып алмаштырып ордап көрсөк кандай болот деген ой келди. Бирок албетте автордун уруксаты керек болду. Биз жооп берет деп ойлогон эмеспиз. Башка ырды дагы вариант кылганбыз дагы. Бул ырды биринчи вариантка коюп анан жооп бербесе керек деген ой менен Султан агайга жазганбыз. 10 мүнөткө жеткен жок. Агай сразу жооп берди. Сон болот кыздар, кыз кылып ордап көргүлө, балким сон болот деп өзүнүн акыл насааттарын айтып, эгер жакшы студия таппасаңар студияга да келсеңер болот деген акылдарын айтып бизге сразу уруксатын берди. Ошол күн эртеси эле барып өзүбүз иштешип жүргөн аранжировщик Байкебиске барып эле угуздук, ада жактырды. Анан сөзүн ошол таптакыр өзгөрткөн жокпуз. Жөнөкөй жигит деген жерин гана жөнөкөй кыз кылып алган. Эң сонун албетте өзгөчө чыгармалардын бири болуптур. Жана азыркы учурда биз табигатты сиздер менен тааныштырып кеттик. Албетте Гүлзар Камчыбек кызы менен да таанышып кеттик. Бизге азыр суроого жооп узатты. Ырчы аткаруучу айымыбыз жана Гүлзар сизге дагы мен өзүнчө суроо узаткым келип жатат. Заманбап музыкага көз карашыңыз тууралуу айта кетиңизчи. Азыр кандайдыр бир өзгөчө ушундай музыка стилдери, балким сизди топтору кызыктырабы? Өзүм негизи ошо заманбап музыка жакка көп басым кыла бербейм, өзүм укпайм деле. Салттуу музыка боюнча өзүм ошо салттуу музыка жактан билим алып жаткандыктан ошол ырларга даярданып, записьтерди угуп, ал ырларды укканга убактым деле болбойт. Жоңузга чоң рахмат. Жана Табихат, Гүлзар команданын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер. Биз азыр ойлонуп өзүбүздүн командабыздын атын жөнөкөй кыз деп коелу. Жөнөкөй эле кыздар деп коелу деп жатышат. Гүлзар эмесе учурда биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында Fresh жана жөнөкөй кыз аттуу командалардын ортосунда салгылаш болмокчу. Жана биздин албетте жакшы командалар аттары болуп кетти. Үмүтай эжекебиз дагы жакшы ушундай серигиткен атты койду. Чындыгында эле биздин теледолбоорунда дайыма айтып кетемин. Эгерде сиздер жеңишке жеткиңиздер келсе, сергек сезимдерге ээ болуш керек. Муну болсо биздин Nitro Fresh аттуу суусундугубуз бермекчи. Биздин Nitro Freshти тосуп алыңыздар. Бүгүнкү биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында биз 3 жаркын даамдарды даамдап көрөбүз. Алар апельсин, классика, манго жана купунай. Бул энергетикалык суусундук болуп саналбайт жана ар бир уртамда витаминдердин комплекстери бар. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат. Оюндун маңызы фейк жана реалдуу кабарды айырмалоо болуп саналат. Ар бир командага биз 3төн жаңылыктарды даярдап койгонбуз. Алар дүйнө жүзүнөн алынган жана катышуучулар бул жаңылык чындыкпы же жалганбы табышы керек. Катышуучулар сиздерге ойлонууга 20 секунд берилет жана биринчиден кимден баштайбыз? Фрештерби же жөнөкөй кыздарданбы? Фрештерден баштайм. Фрештерден баштайлы. Уларды сыйлайлы деп жатышат. Бул жакта кыздарыбыз эмесе. Макулбузбу Фреш командасы? Фреш командасы сиздер үчүн биринчи жаңылык. Мышык ууру ар күнү кечинде үйесине белектерди алып келчү. Бул жаңылык чындыкпы же жалганбы? Талкууласаңыздар болот. 20 секунд берилет. Мышык уурдайт экен да. Мышык уурдап мурдуна белек таштап кетет экен. Мышык ууру ар күнү кечинде үйесине белектерди алып келчү. Уурдап алып келчү. Мышык ууру да? Жок, ал эгерде ууру болсо белек алып келбейт да. Фейк го. Деп койду кандай. Фейк деп ойлоп жатасыздар. Кабыл берейин. Фейк деген жоопту кабыл алдым. Бирок бул жаңылык чындык болчу. Дал ушул ар бир сөздөрдө өзгөчө ушундай нерселер камтылган деп айта аламын. Мен сиздерге бул тууралуу айта кетейин. Чындыгында эле мышыктын аты Гарри деп аталчу. Күн сайын кечинде кошуна үйлөрдөн уурдалган нерселерди алып келчү. Ал дизайнерлик бут кийимдер, капчыктар, жада калса ич кийимдерди көтөрүп келчү экен. Жана аларды албетте белек катары дагы биз атасак болот. Жалпы
кыргызстанын акыркы 4 жылдын ичинде мышык ээсине 100 фунтка барабар нерселерди алып келчү. Азыр Донна Хиберт мышыктын ээсинин аты аларды мыйзамдуу ээлерине кайтарууга аракет кылууда. Дал ушундай жаңылыкты биз угуп алдык. Эмесе кезекти болсо биз азыр жөнөкөй кыздарга берели. Сиздер үчүн жаңылык. Бугу попкорн жеш үчүн кинотеатрга кирген. Ойлонобуз. Мындай окуя болушу да мүмкүн, бирок элестете албайм. Чындык. Кайсы жоопту кабыл алайын? Чындык эле коебу. Бугу Попкорн жеш үчүн кинотеатрга кирген. Божом кетти. Би хата ойлонуп калды. Балким чындык эмес деп. Кайсы жоопту кабыл алайын? чындык болорсун да. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Бугу попкорн жеш үчүн кинотеатрга кирген деген жаңылык менен бөлүшүп кеттик. Жана бул чындык. Азыр учурда баардыгыңыздар ойлонуп жатат болушуңуздар керек. Кандай мындай нерсе болуп кетти деп. Бугу Кена Синемас аттуу кинотеатрынын фойесине кирип, ал жакта сейилдеп, таштандыларды аралап, тумшугун Макдональдс Happy Meal кутусуна тыгып алып, албетте бул попкорндордун бири болчу. Жана дал ушул попкорнду жегени тастыкталган. Ошондон кийин жаныбар эч нерсе болбогондой жөн эле кетип калган. Жада калса бул кинотеатрдын камераларында байкалган нерселердин бири болгон. Да ушундай кызыктуу жаңылыкты биз азыркы учурда окуп кеттик. Азаматсыздар, кезекти болсо биз Fresh командасына беребиз. Сиздер үчүн экинчи жаңылык. Британ зоопаркында чардактарды коркутуучу кызматка жумушчулар изделүүдө. Алар канаттуулардын костюмуна кийип алып жана иштеши керек. Ак чардактарды коркутуучу. Британ зоопаркында чардактарды коркутуучу кызматка жумушчулар изделүүдө. Алар канаттуулардын костюмунда иштеши керек болот. Чардак дегенде уча турган эмес. Чардактар чайкаларды иштесек болот, орусча айтканда. Сен жооп берер, мен биринчисине жооп берип. Костюм неме алып дедиңиз, Жардам берет окшойсуз. Мүмкүн эмес го. Күн эмеспи? Фейк деп айтам да кайра эле. Кайсы жоопту коебуз? Эчекем фейк эме, фейк дадат. Талкуулаңыздар да, балким кандайдыр бир өзгөчө сиздерде жаңылыктарды угуп калгансыздар. Билбейм, өмүрүмдө укпаган эле бир демкелер келди да. Бул дүйнө жүзүнөн алынган жаңылыктар. Кайсы жоопту кабыл алайын? Чечкинде бол. Фейк деген жаңылыкты мен учурда жоопту кабыл алдым. Жана бул чындык болчу. Бул тууралуу сиздерге айта кетейин. Британдык Blackpool аттуу зоопаркы бар экен Британияда. Жана алар бир топ кызыктай кызматка ушундай кишилерди издеп жатышыптыр. Чардактарды коркутуучу аттуу ушундай жумуш орундары бар экен. Алар канаттуулардын кийимдерин кийип алып, жана тажатма чардактарды үркүтүшөт. Да, ушундай. Эми бул чындык болгон күндө делечи мен каршымын да, ал өзү зоопарк болсо, канаттуулар келип атса, ошол жерге анан коркутуп качыруу бул такыр туура эмес нерсе. Эгерде Британиядан бизди көрүп калсаңыздар, Тай эжекенин дагы ой пикирин биз угуп алдык. Жана учурда биз болсо кезекти жөнөкөй кыздарга берели. Сиздер үчүн экинчи жаңылык. Үйүндө суу өчүк болгондуктан киши ошол өрттү өсүмдүк майы менен өчүрө алган. Үйүндө Фейкisi өрткө май жасаса болуп турбек болсо, же өсүмдүк майы. Ойлонуңуз, убакыт бар да. эми бир окусаңыз. Өрттү үйдө суу жок, жана тамаксызданган май менен өчүрүп. Үйүндө суу өчүк болгондуктан киши өрттү өсүмдүк майы менен өчүрө алган. Өсүмдүк май деп баса белгилеп атканына караганда чындык. Кайсы жоопту кабыл алайын? Чындык. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Жана жооп.
Тескеринче бул учурда майды дагы өчүрүшү керек болот. Гүлзар айым, жакын келе жаттыңыз эле, туура жолду тандадыңыз, бирок акыркы кезекте чындык деп атап койдуңуздар. Бул жаңылык фейк болчу, тилекке каршы. Эмеси акыркы жаңылыктарга кезекти бермекчибиз. Fresh командасы сиздер үчүн акыркы жаңылык. Илон Маск космонавттар үчүн жаңы космостук костюмдун моделин сунуштады. Анда космос станциясынан өз алдынча космоска 30 мүнөткө алыс уча аласың. Чындык делчи муну. Ушул чындык го. Чөтө көздөң дарып айттык. Чындык ооба. Чындык деп элесиз. Фейк эмес. Үмүт эжекебиз дароо ойлонуп калды. Чындык деп кое береличи, же үчөөнү тең эле фейк деп салыппы. Жок, буну фейк эмес деп коелу. Мейли. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Фейк эмес. Фейк эмес, чындык деп бул жоопту кабыл алабыз. Илон Маск тууралуу жана анын учурдагы мындайча айтканда жаңы костюмдун модели тууралуу биз талкуулап кеттик жана бул жооп фейк болчу. Мен сиздерге бул тууралуу айтып кетейин. Чындыгында эле Илон Маск космоска учура турган ошо жылдыздуу адамды атап коюшат. Костюмун кийген астронавттар үчүн ушундай космоска учууга костюмду жараткан. Жана албетте SpaceX аттуу костюму башка системалар сыяктуу эле космостук аппаратсыз уча алат, бирок бир нече мүнөттөргө гана. Сиздер үчүн мен 30 мүнөттү атаганмын. Анткени албетте ал басымдын космостун ичинде турганда басымдагы 30 мүнөткө ал жетише албайт. Ал бизге химия жагында айтканда CO2 деп коет эмеспи? Дал ошо CO2-ны чыгара албай космоста керектүүчү ошо өлчөмдө кычкылтекти жана өзгөчө ушундай керектөөчүнү камсыз кыла албайт да. Ошол себептен бир нече мүнөткө гана уча алат. Тилекке каршы Бирок жалпы жонунан чын экен да. Албетте Уактысыз деп сураган жоксуңар деп. Ар бир бул жактагы сөзгө маани бергенге аракет салыңыздар. Эмеси кезекти жөнөкөй кыздарга берели. Жөнөкөй кыздар, сиздер үчүн акыркы жаңылык. Дарыгерлер бейтаптын бутун тескеринен тигип аман калтырышкан. Чын болушу мүмкүн, Аман калтыруучумбу? Балким. Тескери тексе аман калат. Фейк эле го. Тексе деле аман калтырып Фейк эле го. Кайсы жоопту кабыл алайын? Фейк. Фейк деген жоопту кабыл алдым. Дарыгерлер бейтаптын бутун тескеринен тигип аман калтырышкан деген жаңылык менен учурда бөлүштүк. Бул чындык жаңылык жана бул тууралуу аябай кызыктуу маалымат менен бөлүшүп кетели. Бирингем шаарынан келген британиялык дарыгерлер бейтаптын бутун кесип, анан кайра алдына тигип, жаш жигиттин өмүрүн сактап калышкан. 14 жаштагы Абдулрауф футбол ойноп жатып жана жаракат алган. Эртеси буту чыдагыс оору менен ойгонуп жана ооруканага түшкөн. 1,5 айдан кийин өспүрүм ооруканага барса, анын врачтар, албетте доктурлар рактын, сөбөктүн рагы деген диагнозду коюшкан. Жана адистер сейрек кездешүүчү операцияны жазышкан. Бул мындайча айтканда ротациялык пластикалык операция деп атап коюшат учурда. Бул учурда анын жүрүшүндө буттун ортоңку бөлүгү алынып, астыңкы бөлүгү артка карай тигилет. Оорулуу макул болгон, анткени рак операциясы дагы толугу менен бутуна жайышы мүмкүн болушу. Ошол себептен операция кылынып ийгиликтүү аяктаган. Учурда Ибрагим 22 жашта, ал кайра баса алат жана жардам берген дарыгерлерге азыркы учурга чейин ыраазы болуп отурат. Дал ушундай кызыктуу маалыматка ээ болуп кеттик жана биз дароо эле фейк же фейк эмес оюнубузду жыйынтыктап алдык. Fresh командасы тилекке каршы бир дагы жаңылыкты туура таба алган жок. Карама каршы биздин жөнөкөй кыздар аттуу командасы болсо бир жаңылыкты туура тапты. Ошол себептен бир хаба балды биз жөнөкөй кыздарга ыйгарабыз. Азыр болсо биз ким бул аттуу оюнубузга өтмөкчүбүз.
Азыркы оюнубуз гимбул деп айтылат жана командада биринчиси түшүндүрөт, экинчиси табышы керек. Бул оюнда биринчиси үйдө отурат имиш, экинчиси кандайдыр бир кесипке ээ болуп, же болбосо белгилүү инсандын образын кийинип алып, анын үйүнө келет жана биздин ал сөздөр экранда пайда болмокчу сөздөрдү атабастан түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилмекчи жана сиздер албетте түшүндүрө турчу адам ар кандай илинчектерди колдонсоңуздар болот. Жада калса белгилүү инсан же ырчы болуп кетсе ырдап берсеңиздер болот. Эң негизгиси атабастан түшүндүрүү керек. Эгерде түшүндүрүү аябай созулуп кетсе, кийинки сөзгө өтсө болот. Бул оюнду биринчиден болуп жөнөкөй кыздарыбыз ачып бермекчи. Эмесе Мая азыркыча даярбызбы? Даярбыз. 1,5 мүнөт убакыт жөнөкөй кыздарга берилмекчи. Убакыт кетти. Табихат ким бул деп сурап Ким коебуз? бул? Бул деген кесип деп айтсак болот. Кинолордо оор нерселерди актерлор эмес, ошолор аткарат. Дублер. Окшош. Кийинки. Бул дүйнө жүзүнө белгилүү футболчу. Рональдо. Окшош. Месси. Азаматсыз. Бул адам кесип ошол адам аткарат да. Артка жылгы, арты бош турат го дейт. Маршкайдагы киши. Айдоочу. Бул нерсе жакында эле Кыргызстанда аябай дүң нерсе болду, Таласта. Бир кишини аябай урушту го. Эме урулуппу. Бул бизде өтө белгилүү тема. Кинолордо да тамаша жок. Же айтат го. Сизде жашоодо эң биринчи калпычыларда тоо десе 120 кийин мен турам деген кино бар го. 120 болчу азайдык азыр. Кийинки таппайм. Ким бул? Билбейбиз, кийинкиге өтсөк болот. Бул Убакыт бүттү. Жетише албай калдык акыркы сөз түшүндүрүүгө. Бирок мага 5-чи сөздү түшүндүрүүгө аябай жакты. Чындыгында эле депутаттарды алданчы деп ойлойсузбу Гүлзар айым? мен өзүм эстеген боюнча жакшы сөз уккан эмесмин, чындыгында ошол өзүм жашыма чейинчи. Бирок байкасак аябай башкача ушундай ыкма менен түшүндүргөнгө аракет салдыңыз. Азаматсыздар. Биз болсо кезекти учурда Fresh командасына бермекчибиз. Эмесе гимбул оюнун учурда Fresh командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле даярдыкты көргөзүп жатышат. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Ким экен? Бул деген спортсмендерди даярдоочу адам. Тренер. Кийинки сөз. Менин бир тууганым, аял киши. Аял киши, эжем. Бул болсо жанагы коллектив менен эме баягы музыка менен кыймылдарды аткарышат. Кыймыл биди үйрөтөт. Хореограф. Азаматсыз. Бул Кол менен көргөзбөйбүз. эме мелеги болуп баягы машыктыруучу эмеге чыгат да, дүйнөгө белгилүү ошол адам. Дүйнөгө белгилүү кара. Адамдын атын башында. Ооба. Белгилүү боксер. Майк Тайсон. Азаматсыз. Бул деген жанагы саякатка чыкканда бул мындай жер, тигиндей жер, кооз, бул деген төө ашуу, бул ала бели. Ошо. Молодец. Бул дүйнөдөгү эң сулуу айым, актриса, оозу менен белгилүү. Ошону билбей турсам. Анда кеттик. Кийинки сөз суранында. Бул баягы ресторандарда тейлөөчү адам. Администратор. Жок, анын кичинекей. Официант. Ооба. Бул деген баягы көпчүлүгү аялга окшоштуруп, салфан кийип алып бардаган ырчы кыргыз.
мерген турган. Жок, салапан кийип алып. Кайрат. Жетишпей калдык акыркы сөзгө. Жетишпей калды, бирок Жетишпей калдык. Бирок атады, бирок жетишпей калдык. Бул жакта бардыгы убакыттан көз каранды. Анжелина Жоли болчу. Ошону айтайын деп оозу десем. Айтпайт белең. Оозун жөнүндө. Бирок сон таптым. Азаматсыздар, биз болсо ким бул оюнун жыйынтыктап алалы. Биринчиден болуп жөнөкөй кыздар, бул оюнда 3 сөздү туура таптыңыздар. Карама каршы тең тайлашуучу команда, Fresh командасы 6 сөздү туура тапты. Бир халва балды биз учурда ким бул оюнунун алкагында Fresh командасына ыйгарабыз. Жыйынтыктаганда 1-1 барабар келе жатасыздар, бирок жыйынтык өзгөрүп калышы мүмкүн. Дагы бир нече оюндарыбыз бар. Кийинки оюнубуз Алло доске деп аталат. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Алло доски оюнубузду баштамакчыбыз. Адаттагыдай эле биздин катышуучуларга уюлдук телефон жана сөзсүз түрдө ишенимдүү дос керек. Катышуучулардын бири командадан жакын досуна чалып туруп жана экранда пайда болгон суроону узатмакчы. Эгерде досуңуздар туура жооп берсе, албетте сиздер бир халва бал алмакчысыздар. Жана бул жактын эң негизги эрежелердин бири сөзсүз түрдө карама каршы команда досуңуздардын ошо контактылардын арасында тамганы биринчи аты кайсыл тамгадан башталышы керек чечет. Эмесе бири-бириңиздерге тамгаларды берип коюңуздар. Fresh командасы биринчи кезекте жөнөкөй кыздарга кайсы тамганы бересиздер? К берип коелу, К деп коелу. К тамгасы берилет жөнөкөй кыздар Fresh командасына. Ж тамгасы. Ж тамгасы берилди сиздерге. Эмесе бул оюнду учурда Fresh командасы ачып бермекчи. Сиздерге Ж тамгасы берилди. Кимиңиздер чаласыздар? Телефонду алып. Мен чала берейин, Ж тамгасына Элдар мырза истей бериңиз. Досторыңуз көппү? Батыр. Сиз чалып баштагандан кийин досуңуз кабыл алганда экранда суроо кетет. Чалдым анда. Громкость коюп коюшум керек. Ооба, динамикти үйгүзүп микрофонго жакыныраак болуңуз. Аты ким? Жакшылык деген досум. Жакшылык. Чалып көрөлү. Эң эле баш деген ушу. Сага суроо угуп тур, Жок, сиз бересиз суроону. Титаник канча номинацияда Оскар алган дейт, билесиңби? А9, Б15, В11 дейт. Кайсынысы дейсиң? Титаник эмне кылган? Титаник канча номинацияда Оскар алган дейт. А9, Б15, В11. Ойлончу бир. Убакыттар Бирөөнү айтпайм бул. 11. В деген жоопту бериппиз. коштошкоңуз. Жакшы калай сүйлөшөбүз. Жакшылык менен кантип таанышып калдыңыз эле? Жакшылык деген досум менин группалашым болот. Группалаш болот. Сиз өзүңүз Титаникти көрдүңүз беле? Титаникти бала кезде көргөм, бирок унутуп калдым азыр. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Канча номинацияда Оскар алган? Ошону мен точно жообун эмесин билбейм да. Ошо В11 деп кое берейин. Үмүтайым, сизчи жакшы көрөсүзбү Титаник? Ооба, кайра көрөм. Ооба. Кандай деп ойлойсуз? Канча Оскар алган? Эми баардык 15 деле алса аздык кылат да чындыгында. Ошо мен дагы ошо ортолоп 11 деп ойлоп койдум да. Балким тең тайлашуучулар туура жоопту билет. Билбейбиз, Биз бирок жакшылыктын гана жообун кабыл алабыз. Учурда жакшылык 11 деп бизге атап кетти. Титаник канча номинацияда Оскар алган? Туура жооп 11 номинация. Азаматсыздар, жакшылыкка ыраазычылык билдиребиз. Кезекти болсо биз азыр жөнөкөй кыздарга берели. Сиздерге К тамгасы берилген. Кимге чалабыз? Гүлзарайым. Бизден менде сакталуу боюнча К болсо болот, Ооба, сакталуу боюнча К Анда мен болушу бул керек. жакта бир досубуз, группалашыбыздын фамилиясын сактап койгом. Ошол билет болуш керек деген ойдом. Эркек мырза, аты ким? Аты негизи сактан, бирок мен сактоомдо фамилиясы менен. Кантип сактадыңыз эле? Кабылбеков деп. Кабылбеков деп сакталуу экен. Алло, кандайсыз? Жакшы, кандайсыңыз? Жакшы. Мо эфирде болчумун, сизге суроо коюм, жооп берип кое аласызбы? Окуп көр да.
Жылдыздар согушу тасмасынын режиссерунун аты ким? А. Джордж Лукас, Б. Люк Бессон, В. Мартин Скорсезе дейби. Скорсезе. Не деген? Жылдыздар согушу деген тасманын режиссеру. Жылдыздар согушу деген Звездные войны орысча так коебуз. Звездные войны окуп Ооба. Окусаң варианттарын. Асы Лукас, Бессон, Скорсезе. Убакыт бүтүп Убакыт жатат. болуңуз. Бирөөсүн айткыңызчы. Эме Джордж Лукас. Кош керелип. Рахмат. Коштошуп коюңуз. Жакшы алыңыз. Жылдыздар согушу орусча айтканда Звездные войны аттуу тасманы көрдүк беле? Көрдүк беле? ооба. Үмүтай эжекебиз кинематографияда жакшы билет экен. Сиз билесизби туура жоопту? Жок, ошо режиссеруна деле көңүл Режиссер көңүл бураптырсыздар. Эмесе биз Актандын гана жообун кабыл алабыз. Сактандын жообун кабыл алабыз. Сактан эгерде бизди көрүп калсаңыздар, сизге биз ысык салам жолдойбуз жана ыраазычылык билдиребиз. Анткени чындыгында эле Жылдыздар согушу фильминин режиссеру Джордж Лукас. Биз болсо Алодоске оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз. Ар бир команданын тең достору туура жоопторду узатышты жана кайрадан барабар келе жатабыз. 2-2. Азыр болсо жаныбарлар менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарларды тап. Жаныбарларды тап. Бул оюнда катышуучулар команда экөө тең бирде ойномокчу жана биздин студияда азыр жаныбарлардын өндөрү, дабыштары чыкмакчы. Бул дабыштар кайсыл жаныбарга таандык экендигин катышуучулар табышы керек. Сиздер байкагандай эле азыр катышуучулардын колдорунда өзгөчө сиздердин баскычтарыңыздар бар деп айта кетейин. Fresh командасында сиздер байкагандай эле Үмүтай эжекебиздин колунда ксилофон, сол тарабында жөнөкөй кыздардын колунда ушундай сүйкүмдүү биздин сүйүктүү доңузубуз эмесе дал ушундай үндү чыгарат. Бул сиздердин баскычыңыздар. Биринчи кезекте эгерде жаныбарды таап калсаңыздар, баскычты басып туруп анан табышыңыздар керек. Оор болсо мен ар кандай маалыматтар менен бөлүшөм жана маалыматтарды бөлүшүп жаткан учурда дагы командалар жаныбардын аттарын таба алат. Эмесе даярбызбы? Үндөрдүн ирети боюнча биринчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Бакабы? Бак эмес. Теңтайлашуучулар. Карга эмеспи? Ким? Сен антип айтпа да тияка. Бул куш. Куштун атын табышыңыздар керек. Дагы бир жолу калы. Сагызган. го дейм ошо. Биринчиден болуп жөнөкөй кыздар басышты. Кайсыл жооп? Сагызган. Жооп туура. Сагызган учурда кушу Мен болчу. саңгарман да. Эмесе Угулбай калат экен анда деп койбойм. биринчиден болуп басышты. Эмесе экинчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Аю окшойт. Аю эмес. Дагы бир жолу кылсак. Дагы бир жолу калы. Бугу эмес. Мен сиздерге маалымат менен бөлүшөйүн. Даяр болуп туруңуздар. Бул жаныбардын салмагы 550-750 килограммга чейин жетиши мүмкүн. Кит окшойт. Кит эмес. Жолуна чейин бийиктиги жада калса 4 метрге чейин жетиши ыктымал. Төбөсүнө чейин бийиктиги 56 сантиметр. Денеси көбүнчө ачык жана сары түстө. Моюну жана алдыңкы буттары узун. Баспайсыңбы? Жирафпы? Жираф албетте. Сиздерге айткандай эле. Анын бийиктиги 4 метрге чейин жетет деп атап кеттим. Жирафты байкай алдык. Чөптөн чыгып келаткандай. Суда. Маймун болуп коюптур. Келиңиздер, үчүнчү жаныбарга кезекти берели. Үнүн угалы. Неме? Страус беле? Бассам дельфинби? Дельфин эмес. Страус Барбы эмеспи? курамага? Бул канаттуу экен. Ооба. Бир канаттуу. Жок, бул Жаңы эле канаттуу чардак эмес. эмеспи? Дагы бир жолу үнүн угалы.
Учкандай. Бул жегинде жер учкан. астындагы жашоочулар. Чыныгы эмгекчил жаныбарлар катары, аналарды санаса болот. Жана Келемиш. Суур эмес. суур эмес, бирок жакын келе жатасыздар. Чычкан. Чычкан эмес. Күн нуру жок жерде жашайт. Көп учурларда аларды сокур жаныбар деп атап коюшат. Сокур чычкан. Ушундай бар да. Баксы не деп коет эле? Крот эмеспи? Крот албетте момолой кыргызча айтканда крот болчу, сокур жашоочулар деп атап коюшат. Азаматсыздар, аны байкай алабыз сыналгынан. Эмесе кезекти 4-чү жаныбарга берели. Аю. Ой. Аю. Аю эмес. Эмес экен, э? Барбы? Дагы жолу бар. Аю эмес экен. Дагы бир жолу бар. Арстан. Арстан дагы эмес. Бир жолу. Эшек эмеспи? Эшек эмес. Мен сиздерге жардам берейин. Африка жана Азияда таралган 5 түрдө камтылган эквиттердин бири тукуму. Бегемот. Бегемот эмес. Асырап беле. Ким билет? Сен кылып туруп айтчы, айт. Биринчи бир гана баскычта. Ой, бастагы насарок деп айт. Насырок албетте. Насырок беле. Андан кийин насырок деп атап койдуңуз. Мен айткандай эле биринчи баскычты аташ керек. Бул эки башка жаныбар, жана бул насырок болчу. Азаматсыздар. Сиз башында алганда эле эжекере салыш керек болду. Элдер мыжды ойлонуп кетти. Эмесе акыркы жаныбардын үнүн угуп коелу. Чардак. Мен чалдым. Чардак. Экөөңүздөрдүн бирдей бастыңыздар деп айта аламын. Албетте бул ак чардак, азаматсыздар, ар бирөөңүздөргө тең бирден мен балдарды бермекчимин. Бул акыркы жаныбардын учурда үнүн угуп алдык жана жаныбарларды тап аттуу оюнубузду жыйынтыктап алалы. Жөнөкөй кыздарыбыз, сиздер 2 жаныбарды тапканга жетиштиңиздер. Fresh командасы болсо 4 жаныбарды туура таптыңыздар. Азаматсыздар жалпы жыйынтыктаганда 3-2 Азамат. Fresh командасы алдыда келе жатат. Ооба. Эмесе жөнөкөй кыздарыбыз чамданыңыздар. Кийинки оюнубуз болсо крокодил деп аталат. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табуу керек. Алар тамак аштар, жаныбарлар же болбосо белгилүү буюмдар болушу мүмкүн. Биринчиси ал сөздөрдү кыймыл менен гана түшүндүрүп бермекчи, эч үн чыгарбастан. Экинчиси командага киши ал сөздөрдү табышы керек. Эгерде бул объект студияда болсо, сөмөй менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат, аларды толук менен түшүндүрүүгө аракет салышыңыздар керек. Бул оюнду жөнөкөй кыздар ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Убакыт кетти. Тура окуйбуз. Шампунь. Тура окуйбуз. Кийинки анда. Кийинки сөздөрдө. Машина. Ширеңке газ. Азаматсыз. Шкаф. Азамат. Угул. Уй. Мүйүз. Кийинки. Чычкан. Коюн. Кийинки. Кийинки. Харакет кылып көр. Шамал. Болтура берчи. Эми чыгарса болобу? Ой. Кийинки. Болбойт кийинки. Кийинкисин көрөлүчү. Кийинкиси. Харакет кылчу, такат. Сөздөр дагы саналуу. Тамак. Үн чыгарбайбыз. Казан. Кашык. Кийинкисин көрөлүчү.
Уақыт бүттү. Ушинтип аласыңбы? Koyayım vereyim. Азаматсыздар. Нормально bu. Учурда крокодил оюнун сиздер байкагандай эле жөнөкөй кыздарыбыз ойноп берди. Жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Жана байкасак Fresh командасы аябай даярдыгын көргөзүүдө. Келиңиздер, Fresh командасы канча сөздү туура табат экендигин чогуу санап көрөлү. Эмесе кезекти Fresh командасына бермекчибиз. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Uyku. Düş. Şirinke. Азаматсыз. Кийинки сөз. Gel al, yello koy. Stakan. Ha. Gül. Buket. De yengisi. Ey, ayt. Normal oldu. Жаздық. Ой. Yengisi bir alayla yенgisinde konuşsun. Ладно. Предложение var. Ha, предложение. Ey. Кийинки сөзгө өтүп кеттик. Пробка. Тешик. İç. Ой, Кудай. Кийинки сурануда. Tamak. Tort. Азаматсыз. Top. Futbol. Убакыт. Söğüt kacıdı. Кажылык. Акыркы сөздү тапкан. Азаматсыздар. Гүлдү тапкансың да, Роза. Азаматсыздар. Эмесе биз болсо крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп жөнөкөй кыздарыбыз бул оюнду ойноп берип, жана 5 сөздү туура таптыңыздар, азаматсыздар. Жана Fresh командасы дагы 5 сөздү туура тапты. Эмесе ар бир командага тең 1 халва балдардан бермекчибиз. Жыйынтыктаганда 4-3. Азыр болсо биздин акыркы жыйынтыктоочу Озумдан окуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Озумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынып, эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен гана айтып жаткан сөздү табышы керек. Бул сөздөр биздин экранда пайда болот жана сиздер байкагандай эле бул оюнду азыркы учурда Fresh командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле Үмүт эжекебиз наушникти тагынып даярдыгын көргөзүүдө. Эмесе сиздерге 1,5 мүнөт убакыт берилет. Мен болсо музыканы коюп туруп, анан үнүн көтөрөйүн. Убакыт кетти. Kettik. Кичине чыгарсаңыз болот үнүңүздү. Судьба. Кушпа. Кийинки суранууда кичине үн чыгарсаңыз болот. Вика. Vilka. Вишня. Vilka. Вилка. Jaluzi. Жалюзи. Konro. Konro. Кийинки суранууда Karagay. Karagay. Карагат. Karagay. Карета. Karagay. Эй, жок. Нормально ашчы өзүңдү. Бол бата. суранууда Ушпай жакшы жашайлы. Мөр. Болот.
Мөр. Боёк. Мөр. Бö. Что-то жүдеп атабыз. Кылым. Кылым. Оюнчук. Oyuncuk. Mekeme. Mekeme. Бегемот. Mekeme. Уақыт бүттү. Азаматсыздар. Акырындап урушсаңыз, багырбай. Мынтай жекелер дурушуп жатканда кыйкырып урушуп жаткан ол жакта. Бирок жакшы жыйынтык көргөз алдыңыздар. Жок, жакшы болбой калды. Артикуляция жакшы болбой калды. Биз болсо кезекти учурда жөнөкөй кыздарга бермекчибиз. Кезекти жөнөкөй кыздарга берүүдөбүз. Сиздерге 1,5 мүнөт убакыт берилет. Вариант айта бер. Биринчи кезекте музыканы коюп үнүн чыгарабыз. Убакыт кетти. Ашкабак. Ашкама. Ашкабак. Ашкана. Ашкабак. Кийинки. Помада. Мамалак. Помада. Мамаш. Помада. Мама. Помада. Папа. Помада. Папата. Помада. Помада. Папа. Помада. Кийинкиси. Казан. Аскат. Казан. 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 Кийинки. Фасоль. Фартук. Фасоль. Фасоль. Кыйкырбайбыз. Калак. Ата. Калак. Калак. Ата. Калак. Калак. Ата. Калак. Кийинки. Борон. Борон. Боёк. Борон. Борон. Кийинки. Плиндус. Плинтус. Плиндус. Плинтус. 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 Кийинки. Маркер. Пакет. Маркер. Маркет. Маркер. Маркер. Майкет. Маркер. Майка. Убакыт бүттү. Табихат, сиз ошо кыргыз тилине жаңы сөздөрдү коштуңуз окшойт деп мен бул жакта ойлонуп жатамын. Азаматсыздар, эмесе ушундай жагымдуу нотада келиңиздер. Бир нече убакыттардан кийин биз толугу менен оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз. Эч алыстабай туруңуздар. Биринчи кезекте оозумдан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Жана бул оюнда Fresh командасы оюндачып берип 4 сөздү туура таптыңыздар. Тең тайлашуучулар жөнөкөй кыздарыбыз бир гана сөздү туура тапты жана жалпы жыйынтыктаганда 5-3 Fresh командасы жеңип кетти. Азаматсыздар, эмесе сиздерге өзгөчө белектерди тартууламакчыбыз. Жана жөнөкөй кыздарыбыз дагы албетте жакшы оюн көргөзүп бериңиздерге биздин кичинекей белектерди каалап коюңуз. Чоң рахмат. Эмесе учурда биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында коноктор менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүн Fresh командасында Үмүтай Абдышева жана Элдар Замиров келип кетишти. Колдоп коелу. Тең тайлашуучулар катары жөнөкөй кыздар Табихат Русланова жана Гүлзар Камчыбек кызы. Бул жакта чыгармачыл инсандар олтургандыктан албетте сөзсүз түрдө чыгармачылык ийгиликтерди кааламакчымын. Бизди жаңы ушундай клиптер менен, ырлар менен кубандырып жүрөңүздөр жана телекөрүүчүлөргө дагы өзгөчө ыраазычылык, өздүк көңүлүңүздөрдү, убактыңыздарды бөлүп биздин теледолбоорду көрүп келе жатасыздар жана эгерде бизди интернет тармагында көргүңүздөр келсе, YouTube каналында албетте Халва шоу деп бизди байкасаңыздар болот. Эмесе сиздер менен Сезим Имамадыева болду. Амандашканча.